Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кезектеги сабагыбызды өтөбүз. Сабагыбыз 11-класс дүйнө тарыхы. Бүгүнкү сабактын темасы колониялык Африка, Латын Америкасындагы көз карансыз мамлекеттердин өнүгүшү. Сабагыбыздын темасын дептерлерибизге жазып, андан соң план жазып алабыз. План колониялардын түзүлүшүнүн себептери, Африкадагы колониализм, модернизациялоонун экономикалык жана социалдык саясий аспекттери, улуттук боштондук кыймыл жана анын жогорулашы, колониялык системанын кыйрашы, руханий турмуштагы жана маданияттагы өзгөрүүлөр, Латын Америкасындагы өлкөлөрдүн өнүгүшү. Колониялардын түзүлүшүнүн себептери. 19-кылымдын экинчи жарымында улуу дөөлөттөрдүн ортосунда колониялык ээликтерди кеңейтүү боюнча мелдеш башталган. Англия, Франция жана Россиянын ортосундагы колониялар үчүн күрөшкө Германия, Япония, АКШ жана Италия кошулган. Колониялык басып алуулардын эң башкы объектиси Африка континенти болгон. Африканы 19-кылымдын 80-90 жылдарында Англия, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Португалия жана Испания өлкөлөрү басып алышкан. 20-кылымдын башталышына карата дээрлик бүткүл дүйнө жүзү улуу дөөлөттөрдүн ортосунда бөлүнүп калган. Колониялардын жалпы аянты жер шарынын аймагынын 68%-ин түзгөн. Колонияларда жана жарым колонияларда дүйнө калкынын 60%-и жашаган. Африка континентинде сүрөттө көрүп турганда эки мамлекет гана өз көз карандыктарын сактап кала алышкан. Алар Эфиопия менен Либерия деген мамлекеттер. Ал эми Азияда болсо тоолук көз карансыз жалгыз өлкө Япония болгон. Ошол себептүү балдар дүйнөнү бөлүштүрүүнүн натыйжасында бүтүндөй бир колониализм, колониялык империялар пайда болуп, алардын аймагы метрополиялардыкынан дагы бир нече эсеге ашып түшкөн. Ошол себептүү 19-кылымдын экинчи жарымындагы мезгил империализм доору деп аталат. Колонияларды 19-кылымдын биринчи жарымында африкалык колониялардан негизинен азык-түлүк, татымалар жана чийки заттар чыгарылып кеткен. Ал эми экинчи жарымында колонияларды эксплуатациялоонун башкы жолу капиталды ташып чыгуу болгон. Капиталды ташып чыгуу эки жол менен өткөн. Каржылык жана өнөр жайлык. Демек, колониалисттер балдар башта колониялардын ички иштерине кийлигишкен болсо, кийинчерээк алар бүт бардык ички иштерге кийлигише баштаган. Бул Африка өлкөлөрүнүн табигый өсүп өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген. Мисалы үчүн метрополияларда пайданын орточо көлөмү 3% түзсө, ал эми колонияларда 15% түзгөн. Натыйжада балдар модернизациялоо деген термин пайда болот балдар. Коомдо модернизациялоо деген түшүнүк коомдук түзүлүштүн жана өнүгүүнүн жаңы бир кыйла алдыңкы үлгүсүнө өтүү дегенди билдирет. Бул процесс Африкада 19-кылымдын экинчи жарымында колониялык ээликтерди батыштык үлгүдө кайра курууга умтулушкан колониячылардын табигый өсүп өнүгүүнүн бузуп түзөөсү менен башталган. Модернизациялоо процесси чет өлкөлүктөрдүн таасири күчтүү болгон экономикалык аймактарда жүргөн. Африкалык экономиканы модернизациялоо рыноктук экономиканы түзүү түрүндө болгон. Мына ошол ички иштерине кийлигишүүнүн натыйжасында Африка өлкөлөрүндө улуттук боштондук кыймыл дагы жогорулаган.
Модернизациялоо процесси экономикада эле эмес, социалдык чөйрөдө дагы жүргөн. 20-кылымдын башында колониялык коом 3 негизги топко бөлүнгөн. Ушундай шартта улуттук интеллигенциянын калыптанышы зор мааниге ээ болгон. Жаңы социалдык катмарлардын пайда болушу менен идеологиялык жана саясий чөйрөлөрдө олуттуу өзгөрүүлөр болгон. 19-кылымдын аягында феодалдык улутчулдук идеология тарыхый майдандан биротоло кетип, анын ордуна улуттук боштондукка жана салттык коомду модернизациялануу тереңдетүүгө үндөгөн буржуазиялык улутчулдук идеология калыптанган. Бул жаңы идеология улуттук боштондук кыймылдын социалдык базасын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн калкты бирдиктүү бир байрактын алдына топтой алган. Анын башкы максаты чет өлкөлүк зомбулукту токтотуу жана феодалдык калдыктарды жоюу болгон. Бул блок үчүн кайра куруулардын эталону батыш күрөшүнүн куралы саясий партиялар. Демек, улуттук боштондук кыймыл жана анын жогорулашы 16-18 кылымдарда көпчүлүк өлкөлөр чет өлкөлүктөрдүн келишине эч деле этибар алышкан эмес. Бирок 19-кылымдын колониялык экспансияга жана колониячылардын африкалык өлкөлөрдөгү жашоо ыңгайына кийлигишүүсүнө африкалык жамааттардын каршылык көрсөтүү кыймылы башталгандан тартып абал таптакыр өзгөргөн. Каршылык көрсөтүү кыймылдары антиколониялык көтөрүлүштөр жана согуштар. Ага Алжирдеги Абдаль-Кадир жетектеген көтөрүлүш. Мисалы үчүн бул жерде Абдаль-Кадирдин сүрөтүн көрүп турасыңар. 1825-1830 жылдары Алжирдеги көтөрүлүштүн жетекчиси. 1847 жылы Абдаль-Кадирдин армиясы курчоого алынып, өзү алданып туткунга түшүп калган. Негизинен балдар метрополиялык товарларды жапырт киргизүү жана алардын салыктарынын тынымсыз өсүп турушу көпчүлүк дыйкандарды жана кол өнөрчүлөрдү жакырдантып, ал көнүмүш жашоого ыңгайынын болушун шарттаган. Бул элдин кычырдануусун туудурган, бирок колониялык саясаттын кесепеттерин али аңдап түшүнө электер, жаңыча жашоо ыңгайына ыңгайлашып кете алгандар, ал тургай андан пайда көрө баштагандар феодалдык улутчулдук идеясын колдогон эмес. Ошондуктан колониячыларга каршы көтөрүлүштүн социалдык базасы тарып, жалпы улуттук деңгээлге жеткен эмес. Натыйжада 19-кылымда антиколониялык көтөрүлүштөрдүн баары жеңилип калган. Африканын колонияларында жана жарым колонияларында элдик кыймылдардын толкуну 20-кылымдын башында башталган. Бул чыгыштын ойгоно башташы эле. Колониялык эксплуатация калктын жашоо турмушун начарлаткан. Чет өлкөлүктөрдүн нысапсыздык менен кожоюндук кылышы элдин кыжырын кайнаткан. 20-кылымдын башында колониялык өлкөлөрдөгү элдик кыймылга улуттук боштондук кыймыл деген аныктама берилген. Колонияларда улуттук боштондук кыймылдардын күч алышына Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялык империялардын Россия, Германия, Австро-Венгрия, Туркия деген чоң империялардын кулашы болгон. 1918 жылы Париж конференциясында Азия жана Африка өлкөлөрүнүн башкарууунун Улуттар лигасына далдаланган өзгөчө системанын мандаттык системанын түзүлүшү колониялык маселени адилеттүү чечилишине болгон ишенимди сууткан. Колониялык системанын кыйрашы балдар негизинен Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин күчүнө кирген. Буга дагы бирден бир себеби 1918-23 жылдарда улуттук боштондук кыймылдардын өзгөчө күч алышы көрүнгөн. 1929 жыл, 1930 жылдары дүйнөлүк экономикалык кризис колониялык өлкөлөрдүн экономикасына кыйраткыч таасир тийгизген. Баалар төмөндөгөн, экспорт кыскарган. Натыйжада согуштан кийин колониялык системанын кыйроосу кескин түрдө тездеген. Ал адегенде Азияны жана Түндүк Африканы каптаган. Картада силер көрүп турган балдар, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялык системанын кыйрашы
Биринчи картада карта менен иштөө балдар Африканын территориялары кайсы өлкөлөрдүн колониясы болгонун табасыңар. Ал эми экинчи картада Африканын аймагы көз карандысыз мамлекеттердин, эгемендүү алган мамлекеттердин түстөрү менен берилген. Эмне үчүн 1960-жыл Африка жылы деп аталгандыгын дагы жооп бересиңер. Латын Америкасында өлкөлөрдүн өнүгүшү балдар. Латын Америкасында негизи эле өзүңөр билгендей, Латын Америкасында дагы жаш мамлекеттер түзүлгөн. Алар мамлекет баары бир деле империяларга Латын Америкасында калктын басымдуу көпчүлүгүнүн жери жок болгондуктан алар латифундияларда 10 миңдеген гектарлык жер ээликтерде иштөөгө мажбур болушкан. Латын Америкасында көпчүлүк өлкөлөрдө өнөр жай төңкөрүшү 19-кылымдын аягында башталган. Жаш өлкөлөрдүн тышкы карыздары тездик менен өскөндүктөн аны жабыш үчүн алар жаңы карыздарды алышкан. Бирок бул дагы алардын абалдарын жакшы кылган эмес. Чет мамлекеттин экономикалык каттап кирүүсү ачыктан ачык агрессиялар, куралдуу интервенциялар, жерлерин басып алуулар менен коштолгон. Англиялыктар бир тараптан Чилинин, экинчи тараптан Перу менен Боливиянын ортосунда жүргөн. 1879-1884 жылы Тынч океандагы согуштун башталышына себепкер болушкан. Америка көз каранды кубалыктар Америкага 1898 жылы көз каранды болуп калган. АКШ Пуэрто-Рико, Панаманын жарымын оккупациялап алган. Никарагуага, Доминикан Республикасына, Гаитиге, Мексикага өз аскерлерин киргизишкен. 1854-60 жылдары революциянын жана жарандык согуштун мезгилинде Мексикада ишкердик эркиндиги, демократиялык эркиндиктер жарыяланган. Муну ошентип, балдар Латын Америкасында мамлекеттердин көз карандысына ээ болуусу алардын улуттук маданияттарынын өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабагыбызга тапшырма балдар. Төмөнкү тапшырмалардын суроолорун аныктайсыңар. Латын Америкасынын көпчүлүк бөлүгү кайсы өлкөгө тиешелүү болгон? Латын Америкасында испандар менен португалдардын уртактарын эмне деп аташкан? Картада көрсөтүлгөн өлкөнүн аты кайсы улуттук боштондук кыймылынын катышуучусуна аталган? Кайсы мамлекеттер банан республикасылар деген атка конгон? Бразилиянын көз каранды эместиги үчүн согуш канча жылга созулган? 1819 жылы Венесуэла менен Жаңы Гранада бириккенден кайсы мамлекет түзүлгөн? Картада көк түстөгү өлкөнү басып алууга умтулуу Япония менен Кытайдын ортосундагы согушка алып келген. Ал кайсы өлкө? 1898 жылы Кытай Квантун жарым аралын кайсы мамлекетке берген? Жашоого ыңгайлуу, жарыктыктын бардык тарабына англиялык жер ээликтери болгон. Схеманы пайдаланып, алардын ичинен эң чоң колонияларды, доминиондорду атагыла. Африканы бөлүштүрүүдө Германия кечиккен. Ошондой болсо дагы 20-кылымдын башында бул континенттен колонияларга ээ болууга үлгүргөн. Аларды атай аласыңарбы? Картаны карап туруп, Германиянын колонияларын атагыла. Африканы бөлүп алуу маселесин талкуулаган конференция Европалык кайсы шаарда өткөн? Ата-бабалары голланддар, француздар жана немистер болгон Африканын түштүгүндө жашаган элдер эмне деп аталышкан? Африкадагы аймактарды басып алуу үчүн Европалык мамлекеттин ортосундагы курт согуштар мезгили кандай аталган? Кайсы африкалык мамлекет Италиялык армияга каршылык көрсөтүп, көз каранды эместигин сактап калган? АКШнын бардык аймактык басып алуулары туура жана негиздүү болгон деген назарият эмне деген аталышка ээ болгон? Ушу менен балдар бүгүнкү сабагыбыз өттү. Бүгүнкү сабагыбызды аяктап жатып мен Уильям Пендин билим казынанын сактоочусу акыл деген улуу сөзү менен аяктагым келди. Саламатта болгула.